أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم Meyrimdүү, ырайымдуу болгон Алла Тааланын ысмы менен Алла Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салату саламдар болсун. Урматтуу, кадырлуу диндеш мусулман бир туугандар, берекелүү болгон жума күнүндө өзгөчө 11 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айында жүз көрүшүп Алла Тааланын буйругуна моюн сунуп, ибадаттарыбызды аткаруу максатында берекелүү болгон Алла Тааланын үйүнө келип, мына ушул жерде жараткандан суранып, ибадаттарыбыз үчүн, үй бүлө бала чакабыз үчүн, мекенибиз үчүн, коом жамаат үчүн, бул дүйнө жана ахиретибиз үчүн бүгүн дуа үмүтүндө буйрукту аткаруу максатында мына ушул Кудайдын үйүндө чогулуп отурабыз. Андыктан Кудай Таалам берекелүү болгон ыйык Рамазан айындагы туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Мына түнү менен Кудайга шүгүр, кыямул лейл, түнкү ибадаттар болуп атат. Таравих намаздары уланып атат. Болгондо дагы хатмул Кур'ан менен коштолуп атат. Мунун бардыгы урматтуу мусулман бир туугандар, биздин бактыбызга Кудай Таала тарабынан берилген улуу ниъматтар деп эсептейбиз. Андыктан Кудай Таалам ушул тагдырыбызга жазган берекелүү күндөрдү көп жылдар бою тагдырыбызга жазсын. Себеп дегенде ушул күндөр биз үчүн өтө баалуу күндөр бир туугандар. Бул күндөрүбүз үчүн ахиретте дагы сыймыктана турган, Кудай Таала тарабынан бериле турган белектер бар. Ахиретте дагы биз үммөт Кудай Тааладан ушундай суранат экенбиз, бардыгы эле 12 ай Рамазан айы болуп калганда деп ошол жерде да өкүнүчтөр болот экен да. Ушул Рамазан айын татыктуу Кудай Таалам разы боло турган деңгээлде өткөрүп алууну Кудай Таалам насип кылсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва таала берекелүү ыйык аятында Астаузу биллахи шахру рамадан аллази унзила фихи ал-Qur'ан худан лин-наси ва баййинатин минал худа вал фуркан. Бул берекелүү ыйык аятта мына бардыгыңыздар билесиздер, карекелерибиз бар, бир канча ирет алымдарыбыз айтып берди. Бул аятта бул Рамазан айы мына ушул айда адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучу ачык далилдери болуп, Фуркан түшүрүлдү дейт да. Фуркандан максат Кур'ан. Кур'ан мына ушул Рамазан айында түшүрүлгөн. Иманда 7 шарт бар. Аманту биллах ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахир кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи та'ала вал ба'ту ба'дал маут хаккун ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп биз мусулмандар ушул 7 нерсеге иман келтиргенбиз. Алла Тааланын барлыгына, бирлигине, Кудай Таала тарабынан жөнөтүлгөн пайгамбарларга, анын периштелерине. Ошонун катарында ва кутубихи деп Кудай Таала тарабынан жөнөтүлгөн ыйык китептерге да иман келтиргенбиз бир туугандар. Ал ыйык китептер кайсылар? Ал ыйык китептер Таврат, Инжил, Забур, анан Кур'анул Карим. Мына ушул 4 китепке иман келтирген пенделербиз. Ушул 4 китеп дагы берекелүү болгон Рамазан айында назил болгондугун мына китептерибизде келет. Муса алейхиссаламга Таврат Рамазан айынын 6-чы түнүндө назил болгон экен бир туугандар. Рамазан айынын 6-чы түнүндө Муса алейхиссаламга Таврат китеп абалында түшүрүлгөн.
Ал эми Давуд алейхиссаламга Забур ыйык китеп Рамазан айынын 12-нчи түнүндө түшүрүлгөн. Ал эми Иса алейхиссаламга Инжил ыйык китеп болсо Рамазан айынын 18-нчи түнүндө назил болгон, түшүрүлгөн. Эң акыркы ыйык китеп болгон сүйүктүү пайгамбарыбызга жөнөтүлгөн ыйык китеп Ал-Кур'анул Карим Рамазан айынын кайсыл кечесинде түшүрүлгөн бир туугандар? Кадыр кечесинде 27-нчи түнүндө сүйүктүү пайгамбарыбызга Кур'анул Карим түшө баштаган. Бул жерде өзгөчөлүк башка 3 китеп абалында келген болсо, ал эми Кур'анул Карим сүйүктүү пайгамбарыбыздын эң чоң муъжизасы болгон Кур'ан 23 жылдын ичинде толукталган. 23 жылдын ичинде Кур'анул Карим аят-аят, сүрө-сүрө болуп келип толукталган. Демек, бул сүйүктүү пайгамбарыбыздын муъжизасы. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Кудай Таалам бул Кур'анды Аллах жөнөткөн жана аны кыяматка чейин мухафаза кылуучу, аны сактап алуучу Аллах өзү кепилдик алган. Кур'анул Карим кыяматка чейин анын өкүмү эч качан өзгөрүлбөйт, жок болуп кетпейт. Кыяматка чейин уланат. Кыяматка чейин келе турган бардык үммөт, жүрөгүнө ыйман уялаган бардык мусулмандар ыйык китеп Кур'анды үйрөнүшөт, динди үйрөнөт, Кур'ан менен жашайт. Мына сиз менен бизге Кудай Таалам заманыбызды тынч кылып, эгемендүү мамлекет берип, болгондо дагы дин эгемендүүлүгүн берип, бүгүн Рамазан айында орозобузду тутуп, ыйык Кур'анул Каримди Хатмул Кур'анга катышып, Хатмул Кур'андарды түшүрүп атабыз. Ушундай бир мезгилдер болгон бир туугандар. Бул жерде аксакал аталарыбыз отурса керек, аксакал аталарыбыз ал күндөрдү өтө жакшы билет. Ал күндөр ошол кыйын кезеңдер деп коелу. Ошол күндөрдө Кур'ан окуйун десеңиз, Кур'ан китептерин таба албайт элеңиз. Кур'ан үйрөнөйүн десеңиз, Кур'ан китептерин таба албайт элеңиз. Устаздар дагы саналуу болчу. Бирок ошол мезгилдерде Кур'анга болгон сүйүүсү, Кур'анга болгон мамилеси болгон биздин ата бабаларыбыз ошол күндү эскерип, бизге, балдарым, биздин башыбыздан ушундай бир мезгилдер өткөн, Кур'ан окуйун десең китеп таба албайт элек дейт. Кур'анды арабчадан тажвид эрежеси менен окуйун деп устаз издесең, устаз таба албайт элек дейт. Мына ошол мезгилдердеги бир окуяны айтып берет бир аксакал атабыз, өзүндай дин аалымы. Кур'ан ушунчалык жок болгондуктан кайсыл бир жерден Кур'ан келип калса, бир айылга, бир жамаатка түнү менен барып суранып, үйүнө алып барып бала чакасына көрсөтүп, мына биздин ыйык Кур'ан ушул экен деп барактап балдарына көрсөтчү экен таксыларым. Ошолордун катарында бир зат ошол атеисттик доордо жашап өткөн бир жөнөкөй эле карапайым бир аксакалды эскеришет ошол алымдарыбыз. Ал адам каза болгондон кийин ушундай бир кабырга коюп атканда мындай жыпар жыттуу бир жыттар чыгып турганын анча-мынча таква сахиби болгон адамдар сезет. Сезип, анан бул адамдын үй бүлөсүнө барып сурамжылоо жүргүзөт. Бул адам кандай эле, биз ушундай бир кээ бир аламаттарды көрдүк дегенде, ошол жубайы мынтип түшүндүрөт. Билесиздер, биздин айылга бир жылда бир же болбосо 6 айда бир ыйык Кур'ан келет эле. Менин чалым, менин кожоюнум суранып жүрүп, ошол Кур'анды үйгө алып келет эле дейт. Анан биз окуганды билбейбиз. Чалым да окуганды билбейт, бирок мен ушунга күбө болдум дейт. Жанагы Кур'анды ачып алып, түнү менен ар бирин барактап окуганды дагы билбейт эле. Аллах, 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 калам Аллах деп колун коюп алып, мынтип сыдырып, окуганды билбесе да бул Аллахтын сөзү деп ар бирин барактап колу менен ушинтип сөймөйүн коюп чыгат эле дейт. Эртеменге чейин отурат эле, ушул жакшы бир амал бар эле. Балким ушунун урматында Кудай Таалам
менин кожоюнума ошол жакшы белектерди берсе керек деп айтат. Караңыздар, мына башыбыздан ушундай бир замандар өткөн. Азыр Кудайга шүгүр. Куран үйрөнөйүн десеңиз, бардык шарттар бар. Бүгүн шылтоо жок бир туугандар. Мына мечитке келсеңиз карекелерибиз бар. Дүйнөгө белгилүү болгон карекелерибиз бар. Мына Муса карекебизди баарыбыз жакшы тааныбыз. Алла разы болсун. Башка карекелерибиз, Муса карекелерибиз мына шакирттери бар. Мына бүгүнкү күндө азыр биз кабар алдык, Муса карекебиздин уулу мына Хатмул Куранга өтүп атыптыр. Канчалаган үй бүлөлөрдө азыр карекелерибиз Куран жаттап кары болгон үй бүлөлөр бар. Мунун бардыгы Кудай Таала тарабынан берилген бул шарапатта бир туугандар. Ошон үчүн ушул доордо, ушул мезгилдерде Куран окулбаган үй калбасын да. Куран окулбаган үй калбасын. Өзгөчө Рамазан айында Куран айы дейбиз. Жок дегенде окуганды билбесек дагы ошол Куран хатым болуп аткан жерлерге барып угалы, катышалы. Куран окуган кандай ибадат болсо, Куранды угуш дагы ошондой ибадат бир туугандар. Куранды уксаңыз дагы ошол Куран окугандай сооп иншалла жазыла берет. Алла Таалам биздин урпактарыбыздан Каламуллах, Куранды жатка көтөргөн карыларды нуксан кылбасын. Мына биз Бухара дейбиз. Туура имам Бухари бабабыз сүннөткө, хадиске кызмат кылган, ал заттын дагы өзүнүн салмагы бар. Ошол эле мезгилде алымдарыбыз айтат. Бир мезгилдерде Бухарага барсаңыз, мындай кылып таш ыргытсаңыз карынын башына тиет эле дейт. Бул эмнени билдирет? Карлардын саны көптүгүн билдирет. Кары болбогон үй болгон эмес экен да тасталарым. Карысы бар үй карысы жок үй болгон эмес экен. Ар бир үйдө жок дегенде бир кары болгон экен да бир туугандар. Мына биз акырында ошол нерсеге баратабыз. Бул Куран шафаатчы. Курандын нуру менен береке. Курандын нуру менен Кудай Таалам жүрөктөрүбүздү нурдантат. Жанагындай оору сыркоолорго шифа. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаун ва рахма. Бул Кур'ан бизге шифа, биздин маанавиятыбызга, руханиятыбызга бул ачыктан ачык шифа бир туугандар. Мына ошол шифа болуш үчүн, ибадаттарыбыз кабыл болуш үчүн Алла субханаху ва таала берекелүү ыйык аятында «Вараттилил Кур'ана тартила» дейт. Кур'анды тартил үстүндө окугула. Тартилден максат Кур'анды тажвид эрежеси менен окушубуз керек экен бир туугандар. Ар бир тамганын тыбышына, махражына көңүл бурушубуз керек. Мына ошондо гана ошол Кур'ан өзүнүн муъжизасын жоготпойт да. Ошон үчүн азыр Кур'ан үйрөнөм десеңиз, алхамдулилlah, мына медиада болсун, устаздар болсун, бардык шарттары бар. Кур'анды тажвид эрежеси менен окуп алсаңыз, намазыңыз дагы дурус болот, намазыңыз дагы турат. Намаз сүрөсүн окуп атканда бир тамгадан тыбышы чыкпай кала турган болсо, мазмундар өзгөрүлүп кетет. Анын жанында Кур'ан окуп дем сала турган болсоңуз, Кур'ан тажвид эрежеси менен окуп дем салсаңыз, шифа табасыз. Ошон үчүн иншалла мына Кур'ан айында мукабалаларды уюштуралы. Мукабала бул ошол карекелерибиздин окуганын угуп бири-бирине тапшыруу деген маанени билдирет. Иншалла Алла субханаху ва таала ар бир үйдө Кур'ан таалимин уюштурушту насип этсин. Күндөрдөн бир күн Муса алейхиссаламды мына билесиздер, Каламуллах, Алла Таала менен сүйлөшкөн бир пайгамбар. Бардык пайгамбарларга Кудай Таала тарабынан берилген муъжизалар бар. Адамдын колунан келбей турган ушундай бир Алла Таала пайгамбарларына муъжиза берген. Иса алейхиссалам өлгөндөрдү тирилткен болсо, пайгамбарыбызга айды экиге бөлүү, Куранга окшогон улуу муъжизаларды берген болсо, Муса алейхиссалам Алла Таала менен сүйлөшкөн бир пайгамбар. Ошол сүйлөшүүлөрдүн ичинде Муса алейхиссаламга Алла субханаху ва таала кыяматка жакынкы келе турган сүйүктүү пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга биз тараптан эки нур берилди дейт. Муса алейхиссалам Аллахтан сурайт: "Эй Раббим, ал эки нур кандай нур?" дегенде Аллах айтат: "Биз Мухаммадка саллаллаху алейхи ва саллам эки нур бердик. Анын биринчи нуру бул Рамадан шариф, Рамазан айын тартууладык" дейт. Рамазан айын тартууладык. Экинчи нур Кур'анды тартууладык.
Kur'anul Kerim kitepti tartuladık. Mana uşul eki nurdu berdik. Oşol eki nur anın ümmetine öte çoğun paydalarda alıp gelet degen. Bul paydalardan maksat, urmattуу musulman bir tuğandar, adamdın jaşoosу bul ömürde öte kıska. Özgöçe söyüktü paygambardın ümmeti bul topraklarda az gana kalat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alamatu sa'a, kıyamatın en çoğun alamatlarından birisi. Ana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü 63 yıl yaşagan bul topraklarda. Anın ümmeti dele 60 mene 70'in ortasında gana yaşaydı eкен da. Az gana möөнөттө kalabız. Göz irmemde ötüp kete turgan az möөнөттө. Başka peygamberler Nuh aleyhisselam 1000 yıldan aşığın yaşagan. Kayfe vecedde dünya dep soraganda Nuh aleyhisselam bir bölmeden bir bölmege ötkön deyle oldum deydi. Oşol 950 yıldıçı. Bizdeki taksılan göz irmemde göz açıp jumga öte turgan mezgilde o vakit. Başka ümmet köp yıl yaşagan bolsa köp ibadattарды atkarat, soopторду atkarat. Oşol sooptor köp bolsa ahirette najat табышка, кутулушка sooptor köp bolgon bolsa Kuday Taalanын мээримине, ырайымына ээ болот. Ал эми пайгамбардын ümмeti az kalgandыкtan сүйүктүү пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan suranganda ey Rabbim menin ümmetime jakşılık ber, menin ümmetimdin günöөлөрүн geçir, menin ümmetime jakşılıktарды bergin dep jaratkandan daima suranat ele ümmeti üçün. Özü üçün emes, balki ümmeti üçün. Kıyamet günü dağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını sajdaga koyup ümmetin gana oylup ümmeti tozoko duşar bolup kalbaş üçün, tozoko düşüp kalbaş üçün Allah Taala'dan daima surangan paygambar kıyamet günü dağı suranat. Allah bul paygambarın jakşı görgöndüktön biz ümmetke az yaşasak dağı oşol jaşoobuzda sooptor köp boluş üçün, sooptorgo egeder boluş üçün, köp soop табыш üçün berekeli aylardı, berekeli gündördü, berekeli ушундай шарапаттуу соопторду бизге кыйгарып койгон экен да бир туугандар. Анын ичинен бирөөсү мына Рамазан-ы Шариф. Рамазанда وَعَمَلُهُ مُضَاعَفْ дейт сөйкү пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem. Бул Рамазан айында сиз бир жакшы амал аткарсаңыз, ал бир амал деп жазылбайт экен, бир сооп деп жазылбайт экен, балким ал көбөйтүлүп берилет экен таксыларым. Men jaa bil hasanati falahu 10 misaliha. Allah bir soğuptu 10 есе köböйтүp beret. Bирок Ramazan-ı Şarif'te, Ramazan ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mudaaf atkarılgan her bir amal köböйтүлүп berilet de al kıyamet günü açık aykın bolat. Sebebi her bir amal özü üçün de Allah bирок orozo men üçün karmalat, men üçün tutulat. Orozoda riya jok eken de bir tuğanlar. Mesela başka ibadat sırtınday görsöңүz, bul namaz okup atat, acıga barıp ihram giyip жүрgөн bolso, maşallah bul acılık ibadatını atkarıp atat, je bolboso umra ibadatını atkarıp atat dep sırttan oşol ibadatın süreti görünüp turat da. Бирок орозонун сүрөтү көрүлбөйт экен да таксыларым. Адамдын орозо тутканы tutпаганы бул белгисиз экен, туурабы? Аны бир гана Аллах билет. Bir gana Allah bilet. Siz kançalık dengelde orozo tutup atasız. Bana oşun için Allah aytat başka amalları özü için. İlla savum orozo men için tutulat. Ve ana azzibih oşun için anın acırın, anın soğun kıyamet günü men özüm ıygaram. Özüm berem deydi. Kıyamet günü orozonun soğuptorun Allah subhanahu wa ta'ala her birimizin kolumuzga karmatat. Oşun üçün urmatlı Müslüman bir tuğanlar bul ümmetke berilgen ulu bir nimet. Ramazan-ı Şerif mınake. Birinci nur uşul. Ekinci nur bul Kur'anul Kerim. Musa aleyhisselam suqtanatta kanele uşul bizge dağı uşul Kudaydan berilgen uşul eki nur uşul nimet bizge berilip kalganda, menin ümmetime berilip kalganda. Oşol eki nurdun fazilatı kanday dep Allah'tan soraganda Allah subhanahu wa ta'ala aytat birinci Ramazan, birinci Kur'anul Kerim, Kur'an'a amal kılıp, jaşosun Kur'an menen ötkörü turgan bolsa, yani Kur'an'dan maksat, Kur'an'da Allah Teala bizdi jakşılıkka çakırat,
жакшы амалдарды аткарууга чакырат, жаманчылыктан тыят, күнөө иштерди аткаруудан тыят, туурабы? Ошону жашообузга алып келип, Кур'ан жашоосу менен жашаган болсок, кабырга барганда кабыр азабын тартпайт дейт. Кур'ан ошол карманган дини кабырга барганда шафаатчы болот, кабыр азабын тартпайт. Кабыр нурга айланат. Окулунган берекелүү аяттардын нуру менен кабырын нурдандыргын деп дуа кылабыз го бир туугандар. Ошол адам Кур'ан жашоосу менен өткөн болсо, кабырында Кур'ан шафаатчы болот, кабыр азабын тартпайт дейт. Ал эми экинчиси, ошо Рамазанда, мына жогоруда айтып кеттим, Рамазан айында адам махжуб болуп, ушундай өзү менен өзү болуп, коркунуч абалда, абалым эмне болот деп өзү менен өзү болуп калганда, ошо Рамазандын нуру менен Аллах ошол кыяматтагы махжуб кыйынчылыктан куткарып кетет дейт. Нажат табат, кутулушка ээ болот. Демек, бул үммөткө берилген улуу бир неамат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул Рамазан айын мындай жакшы көңүл буруп өткөрөлү бир туугандар. Бул Рамазан айы бир жылда келе турган бир айлык университет дейбизби, жогорку окуу жай дейбизби, мектеп дейбизби, айтор биздин руханий ички дүйнөбүздү тарбиялай турган бир мектеп. Жүрүм турумуңуз, ички дүйнөңүздөгү Кудайга болгон байланыш, адеп, ахлак, сабырдуулук, берешен бардыгы ушунун ичине камтылат. Ошо Рамазан айында өзүбүздү тарбиялап алалы, ошол тарбия 11 айга жетсин бир туугандар. Мына сабырдуулукту үйрөтөт, ибадатка бекем болууну үйрөтүп атат. Таравих намаздарында мына бир парадан келен кесип туруп атабыз. Анча-мынча Рамазандан мурун куптан намазын үйдөн окуп алат элек туурабы, мечитке баргандан зеригип. А бирок таравих намазында бизге чыдамкайлыкты, ибадатка бекем болууну үйрөтүп атат да. Рамазандан чыккандайында куптан намазын жамаат менен мечитке келип окуган ошол 11 айга жетсин да бир туугандар. Мына кыямат күнү болгондо бул кул хаккы деген бир маселе бар бир туугандар. Кул хаккы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мунун карызы бар беле дейт, мисалы өтүп кеткен мархум. Карызы болгон болсо, ушунчалык бир даражада жаназа намазында окубайт эле да, ошо карызын кутулмайынча. Бул дүйнөдө карыз деген маселеден өтө этият болушубуз керек. Кул хаккынан этият болушубуз керек. Бирөөнүн акысына кирүүдөн этият болуш керек. Мамлекетибиздин мүлктөрү бар го, мамлекетибиздеги жайгашкан мүлк, мынау электр энергия бар го. Ысырап кылсаңызчы, кыянаттык кылган болосуз да, бирөөнүн акысына кирген болосуз. Бул мамлекетте турган мүлктөргө зыян келтирсеңиз, 7 миллион калкка зыян жеткирген болосуз таксырым. Кул хакы дегенде эле бирөөнүн эле мында башма-баш туруп акысына кирүү деген эмес. Биз жолдо жүргөндө дагы өтө этият болушубуз керек таксырларым. Мамлекеттин мүлкүнө чыгышыбыз керек, өзүбүздүн мүлкүбүзгө чыгышыбыз керек. Ар кандай бирөөнүн акысына кирүүдөн сактанышыбыз керек. Себеби кыямат күнү Аллах субханаху ва таала менин алдыма ушул эки нерсе менен келбегин дейт да. Биринчисичи, ата-эненин нааразычылыгы менен келип албагын менин алдыма дейт да. Ата-энеңи капа кылып, ата-энең сенден нааразы болуп менин алдыма келсең кечирип кой, ата-энең кечиргенде мен сенин күнөөңдү кечирем дейт. Ата-энең кечирбесе адил сыфаты менен таразалайт. Экинчиси, бирөөнүн акысы менен келе көрбө дейт да. Менин алдыма бирөөнүн акысы менен келе көрбө. Себеби кыямат күнү мүйүзү бар, мүйүзү жокту сүзүп койгон болсо, акысы алынып берилет дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мүйүзү жокко мүйүз берет, ошол мүйүз менен сүзүп акысын алат. Ушунчалык адилеттүү болот. Аллах субханаху ва таала бирөөнүн акысы менен келе көрбө, ошол шахс, ошол адам кечирмейинче мен сенин күнөөңдү кечире албайм дейт да туугандарым. Бирок ушундай күндө, мына уламаларыбыз айтат, ушундай күндө дейт, сенин ошол акысын бергенге сенин соопторуң болгон болсо, ал акысын алыш үчүн дейт, а мен сени кечирип койдум деп ал жерде айтпайт экен, сенин сооңуңду алат. Сооң кемийт. Сооң кемиген сайын сен бушайман болосуң. Тараза сооп көп болгон болсо, бейиштик болосуң,
эгерде күнөөң көбөйүп кете турган болсо жазасын алыш үчүн тозокко киресиң таксырым. Ошон үчүн ал жерде сооп өтө маанилүү. Бирок ошол жерде Рамазандын нурун караңыздар. Рамазан айындагы туткан орозонун сообу бар го. Мен өзүм берем деген сооп, ошол кул хаккы болгондо дагы кул хаккына өткөн адам орозонун сообун ала албайт экен. Аллах мунга тийишпеген дейт. Башка соопторун ала бер, бирок орозонун сообуна тийишпеген дейт. Мына ушундай берекелүү Рамазан ай бир тугандар. Ошон үчүн айяма ма'дудат бул дагы бизге конок. Саналуу күндөрдө тутабыз, саналуу күндөрдө максат көз ачып жумганча өтүп кетет. Карасаңыз кече баштаганбыз. Эртең эле Рамазан менен коштошуп аткан болобуз да, al-wada'iya shahru Ramadan депчи. Көз иримемде өтүп кетет таксыларым. Ошон үчүн бекем бололу, орозобузга бекем бололу, таравих ибадаттарыбызга бекем бололу, жакшылык сооп амалдарды аткарганга бекем бололу. Иншалла бул Куран айында Куранга көп хатмул Курандарга катышканга аракет кылалы. Берешен кол иптар кечелерин уюштурганга аракет кылалы. Мүмкүнчүлүгү чектелген, муктаж болгон адамдарга, жетим жесирлерден кабар алалы, алардын башын сылайлы. Иншалла бардык сооп амалдарды аткарып калганга жетишели. Алла таалам бардыгыбызга берекелүү болгон ыйык Рамазан айындагы тартууланган соопторго ээ болушту Кудай таалам бардыгыбызга насип этсин. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Өткөрүп жаткан ифтарыңыздарды, жакшы амалдарыңыздарды Кудай таалам кабыл кылсын. Эли журтубузга Кудай таалам аманчылык берсин. Журт башчыбыз болгон же болбосо журт башчы мамлекетибизди жетектеп жаткан бардык жетекчилерге дуа кылалы. Бул жоопкерчиликтүү кызмат. Жетекчи дегенден максат бир үй бүлөдө жетекчи ким? Жетекчи ошол үй бүлөнүн кожоюну, эркек киши, ал да жетекчи. Жетекчилерден деген максат туура мамлекетти башкарып турган жетекчиге да дуа кылышыбыз керек. Мекеме ишкананы башкарып турган жетекчиге да дуа кылышыбыз керек. Ошол эле мезгилде үй бүлөнүн башчысы болгон ошол жетекчиге дагы амматтан дуа кылышыбыз керек. Кана амин. Алла субхану ва таала эли журтубузду аманчылыкта кылсын, туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Кудай таалам бул жоопкерчиликтүү кызматтарды жеңил кылып, кылган дуаларыбыз, кылган ибадаттарыбызды Кудай таалам кабыл кылсын. Ооруп калгандарга Кудай таалам ажил камил шифа берсин. Сапарга чыккандардын Кудай таалам жолдорун ачык байсалдуу кылсын. Ва ахир дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.